Бүгін 6 сентябрда Жалал Абад облысының Қошқар Ата шаарында нефтичилер кесиптик майрамын белгилешүүдө. Эгемендүүлүктүн 34 жылдык мааракесин отурлай нефти бургалаган кызматкерлер ири ийгиликтерди жарата алышты. Жаратылыш газын ошондой эле карамай өндүрүүдө өлкөдө өндүрүштүн көлөмү өстү. Бул жетишкендиктер албетте кызматкерлердин жакшы шарттары менен, жакшы мүмкүнчүлүктөрү менен коштолду. Бүгүнкү күндө Кыргызнефтегаз основной ошол газ камсыздоо боюнча өкмөттүн непосредственно чечими бар. Кыргызнефтегазда Малисайский завод, ламповый заводду полностью обеспечение кыласыңар деп. Булар Малисайский завод акыркы жылдын башында иштеп атат эле, жакында эле мына 1 ай болду кайта ишке түшүп, бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз полностью ошол газ боюнча камсыздоо атабыз. Андан тышкары Қошқар Ата, Малисай и Жалал Абад шаарында биз бүгүнкү күндө газ боюнча берип атабыз. Жалал Абаддагы биздин Кыргыз Петролиум компания боюнча модернизация иштери полностью толук кетип атат. Бүгүнкү күндө билесиңер, ал жерде өтө чоң каражатка инвестиция келип атат. Мунай жана газ тармагында иштеген кесиптештерибиз жана ардагерлер, сиздерди кесиптик майдаңыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздердин талыкпас жана жооптуу эмгегиңиздер өлкөбүздүн энергетика тармагында өнүктүрүүгө зор салым кошуп, экономикабыздын туруктуу өсүшүнө өргө түзүүдө ар бириңиздердин профессионалдуулугуңуздар менен өлкөбүздүн турмушун жакшыртууга чоң салым кошуп жатканыңыздар урматка татыктуу.